Ошо менен бирге мындай жерлерде абдан мындай жакшы иштеп аткан мектептер бар, айыл жерлеринде дагы. Мисалы мектептерде азыр ушундай акча төлөмдөрү, мисалы болуп кирүү үчүн эле канча акча, мындай ставкалары кандай? Ставкалары жалпы мектептер менен жана лицейлердин айырмасы бар да. Жалпы мектептерде мен жазып келдим, 8 000 акча талап кылыптыр да. Мен мектептердин ар бир мектепти атагым келбей атат, убакыттын аздыгына байланыштуу. Бул жер 31 мектепте, бир мектепти атайын. Бул бир эле эмес, бир топ ушундай кырдаалдар да бар да. Анан мен дагы суроо бергим келип жетет да, ошол кырдаалдан пайдаланып, азыр биз акчаны жыйноо боюнча болуп атат, а жыйноодон биринчи мектепке алуу азыр абдан кыйын болуп атат да. Себеби мектепке орноштурууда балдарды мектепке албай жатат. Айрыкча могу Дордой, жаңы кулушу жактарында да. Себеби ал жерде эки эле мектеп бар да, келечекте жана Акбатада. Акбатада абдан кичинекей мектеп, 9-класс быйыл эле болот. Бирок кайра айланып акчага келет. Кириш үчүн орун жок, анан айла жок. Мен акча берсем болот окшойт деп, анан аябай ата-энелер аракет кылат да. Мен ушунча акча берсем деп, ошо ставканы көтөрүп, акча берүүгө даярданышат да. Акча бере албагандар четте калып жатат да. Мектептер өздөрү каалагандай эле ошондой сумманы кое беришеби? Эми жанагындай ар бир мектеп жетекчилигин эми мындай балким кичине оройраак айтып коембу, жанагындай тамагынын кенендигинен да. Эми былтыр эле мына 5 000 сомдон 30 000 сомго чейин деген маселе бар эле. Мына быйыл эле 5 000 жөнүндө сөз болбой 8 000ден баштап атышат. Мындай маселе эч болбош керек. Мисалы мектеп жетекчилери менен болгон маселелерде сиздер билим берүү министрлигине кайрылгансыздарбы? Же өзүңүзчө баягы өзүңүздөрдүн казаныңыздарда эле кайнап жатасыздарбы? Жок, биз кайрылабыз. Кайрылган учурда деле чечилбей жатпайбы? Биз мына 12 жылдан бери мен иштеп келе жатам ушул уюмда. Дагы эле 12 жылдан бери ушул проблеманын үстүндө жүрөбүз да. Мен ушул жерден да айткым келип атат да, ошо эгерде албай койсо, биз аларга кандай чара сиз колдоно аласыз да? Биз сизге жиберсек, ошол азыр албай жаткан балдарды ала алышабы? Мына мен азыр убактымдын көбү ушул балдарды мектепке орноштурууга менин убактым кетип атат да. Эми мен мындай зам министра катары өзүм телефон чалсам, мектептин директорлору эми сиз айтып аткандан кийин деп алышат. Сиз айтпай койсоңуз албайт. Ошол эле менин эле кызматкерлерим, жанагы мектептер башкармалыгынын кызматкерлери мындай чыкса, ушунчалык кыйынчылык менен көп сөздү угуп атырып анан кийин орноштурушат. Анда түз эле министрге же министрдин орун басарына кайрылыш керекпи? Ошондой маселеге туура келип атат. Анан дагы бир маселени көтөрүп коюшум керек. Мынагы жанагы жергиликтүү бийлик жөнүндө закон кабыл алынгандан бери азыр мына министрликтин бир топ, биздин колубуздан бир топ бийлигибиз кетип калган. Ушул эле сиздин айтканыңызга улай да. 2 жыл мурда ошол билим берүү министрлиги, Жогорку кеңеш, коомдук палата, анан коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттик менен биргеликте комиссия түзүп, ошол директорлордун баарын текшерип, анан керек болсо жумуштан кетиребиз дегенге чейин барып, бирок сөгүш менен гана чектелип калган да. Андан кийин жыл сайын эле ошол акча жыйын теримдердин бардыгын тыюу салган буйруктар чыгып келе жатат, бирок бул буйруктардан майнап чыкканы көрүнбөй жатат. Бүгүн проблема дагы эле. Буйрукту кандай көздөрүнө илбейби ошол мектеп жетекчилери, же сиздердин алыңыздар жетпейби, же бул буйруктар кандай жарыя үчүн эле чыгып калганбы? Кандай түшүнсө болот? Эми жанагындай текшерүүгө биз текшеребиз укуктуубуз ага. Анан кийин жанагындай мектептин директору абдан бир чоң орчундуу кемчиликтерди кетиргенде дагы биз аны түз министрликтин буйругу менен иштен ала албайбыз. Биз ошо айылдык өкмөткө кайрылабыз, акимге кайрылабыз. Баланча директордун үстүнөн ушундай неме болуп атат, текшерилди, ушуну иштен сунуштайбыз да. Билим берүү тармагындагы адистер айтып атат да, бюджеттен бул тармакка аябай аз акча бөлүнөт депчи. Анан ал акчага мектепти мындай өз алдынча алдыга жылдырууга дагы мүмкүн эмес. Анан аз акчалуу мугалимдерди кармап калуу дагы бул өзүнчө проблема да. Мына азыркы шартта ошол акча топтоонун бир цивилизациялуу формасына балким өтүү керектир, такыр эле баягы талап кылбасын деген ойдон кетсек болот. Анткени балага бул эптеп эле билим берип мектепке киргизип коюу максат болбош керек да, балага сапаттуу билим бериш керек. Грузиянын тажрыйбасы, ошондой эле Россиянын тажрыйбасы да, мында попечитель советтерди түзгөндө алар мектептен башка автономдуу болот экен да, ошондо мектептин администрациясына көз каранды болбойт экен. Алар өзлөрү
ошо анын составына ар түрдүү адамдар даже окуучу да кирсе болот экен да. Бүт баардык нерсени ошол именно попечительский совет чечет экен. И даже директорду шайлаганда именно ошо попечительский советтер сапаттуу билим берүү максатында коюшат экен да. Акчадан тышкары анан акча кайда кетип атат, ошолордун баарын көзөмөлдөгөн именно ошо попечительский советтин башкачараак ошол түзүлүп калып атат деп атасыз. Анан мен ойлоп атам, Кыргызстанда башкачараак түзүлгөн. Биз ушул жерлерден окуп үйрөнүп, анан эң негизги мен бир нерсе ушу биздин колубуздан келе турган проблеманы чече турган нерсе барганда жакшынакай мамиле түзүп эле жанакы госструктурада отургандар өзүлөрүн менменсибей текеберденбей, кимдин проблемасы бар, кандай ата эне барып атат, только туура маалымат берип, эгерде ала албаса ала албайм деп ачыгын айтып, анда ошо ала турган жерлерге жакшынакай жиберсе жакшы болот да. Бул жактан бул жакка тегерек цикл кыла бербей деген эле оюм бар да. Негизи ушул мектеп фонддорунун түзүлүшү канчалык мыйзамдуу, анан адам укуктары менен кандай жайгашат, ошону айтып берсеңиз. Анткени мына фонд үчүндө банкка төлөшөт. Өзүбүздө ар бирибизде бала бар, банкка төлөйбүз, андан ары аны ким көзөмөлдөйт? Ата энелер көзөмөлдөйт деп айтып атат. Ал банкка төлөп койсо кантип көзөмөлдөйт? Же сиздер көзөмөлдөбөсөңүз, финансы полициясы көзөмөлдөш керек. Негизи ким кантип көзөмөлдөйт? Бул баягы жабык эле айлампа болуп аткан жокпу? Жок, эми жанагындай ата энелер комитети бар да. Ошо фондду башкарган ошолор негизинде. Анан ошолор акчаны ошолор чогултуш керек. Ата энелер менен болобу, балдар менен, эми ата энелер менен. Мугалимдер бирөөсү дагы мындай колун ал акчага директор баш болуп тийгизбеш керек. Ал ошо жанагы ата энелер комитетинин иши ошо менен алек болсо, алек болуш керек. Бирок идеалдуу вариант. Жанагындай добровольный деп атпайбыз. Ошонун баардыгы эми жылына бир чогулуш кылып отчет берип турушат, каяка канча акча кетти, мынча түштү деп. Ошо жагын бир карап, анан кийин мындай ошо ата энелер тарабынан жанагы мектептин кире беришине ийилип коюп, мынча чогулду, мынчасын эмереке кетирдик, мынчасына китеп алдык деген ата энелер чогулуштарында ошону бат-бат отчет берип турса туура болот эле. Бирок мындай ошого жете албай атабыз да. Былтыр ошол фонддорду мына ата энелер өздөрү көзөмөлдөйт экен. Негизи мындай Гүлжигит мырза айткандай идеалдуу вариантында. Анан сиздер кызыгып көрдүңүздөр беле? Ата энелер чын эле кызыгабы? Мисалы, акчаны топтогондон кийин ал каяка кетип атат, эмне алып атабыз деп кызыгабы? Же балким бул жерде ата энелердин дагы кандайдыр бир жоопкерчиликсиздиги да, бердим, төлөп койдум, болду. Билим берсин балама дегендей. Жанакы билим берүүдө ата энелердин укуктары жана милдеттери деген бар эмеспи? Беренечи, ошол беренеде билинип турат да, талап кылыш керек, ата энеде барып ошо кайда кетип атат акчабыз, эмне болуп атат, маалымат алыш үчүн биз муну үчүн ушундай ата энелерди окутуу зарыл деп ойлойм да, семинар тренингтерге. Себеби аларды алып барыш үчүн компетенттүү болуш керек да. Мисалы үчүн акчаны даже эсептегенди билиш керек. Ортодо коллектив түзүлөт, ошо коллективде өзүлөрүн кандай алып жүрүш керек, кимдин кандай милдеттери бар. Мына ушулардын баардыгын окутпаса, анан түзүлүп алып эле бирок эмне кыларын билбесе, ушул эле нерсе кайрадан боло берет го деп ойлоп атам да. Жигит мырза, негизи бул мамлекет мисалы мектептерди каржылай ала албагандан кийин баягы бизге кийлигишпесин деген сыяктуу маанай сезилет да. Ушул маанай азыр күчпү? Жок, андай деле. Балким ошондуктан мисалы үчүн сиздер идеалдуу вариантында мындай болуш керек деп айтып жатасыздар, бирок андай болбой жатпайбы? Сиздер мисалы көрүп турасыздар да, бирок аны эмне үчүн жасай албай жатасыздар? Эми ушу жанагы закондордун бизге мындай толук укук бербей атканы негизинен. Анан жанагыга кошумча айткым келет, ошо көп ата энелер комитетиндеги иштеген адамдар азыр айлыкка отуруп алышкан. Мына жакында эле номер 5 мынагы биздин улуттук компьютердик гимназиянын бир топ жылдан бери ошонун ата энелер комитетинин башкармасы ушу жакында эле чатак менен мага келди. Мурда мен 3000 сомдон айлык алчу элем. Азыр эми деметип атат, мени башка бир адамга алмаштырып атат деген маселелер чыгып атат. Эми ошондой болуп эле жанагындай ата энелер комитети тобу ошондой айлык алганга киришип калса, анда сразу жанагы мектеп директорлору менен эле биргелешип алып, анан жанагындай маселелер чыгып калып атат. Закайым, сизге ошондой нерселер белгилүүбү? Чын эле көрдүңүзбү? Мисалы, сиз айткандай мектеп жетекчилери менен биригип алып, анан айлыкка отурган ата энелер барбы? Бар да, ошондой. Бар. Анан мен азыр ушу механизмдерин айткым келип атат да, кантсек ушу дайыма эле ушул темада сүйлөй бербей биз проблеманы чече алабыз. Мен ойлоп атам, пилоттук бир проект түзүп, бир 5 мектепте ушу ата энелерди комитетин түзүп, анан ата энелердин комитети кандай иштеш керек, ошолор жөнүндө көрсөтмө көргөзсөк, мүмкүн ошол пилоттук проекти жакшы натыйжалуу болсо, анан бүт Кыргызстанга жайылдырганга да. Азыр элдер өзүлөрү эмне кылыш керек, ата энелик
родительский комитет деген бул акчаны чогултуу деп эле түшүнүп атат да. Ошол эле учурда мына мэриянын алдындагы шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Айнагүл Ниязова Азаттыкка интервью берип анан айтып атат да, мектептерде акча кайда кетип жатат, каяка жумшалып жатат, бул жөнүндө түшүндүрүү иштери жүрүп жатат депчи. Түшүндүрүү иштери абдан жакшы жүргөн мектептерде маселе жок деп. Жөн эле баягы түшүндүрүү иштери жүрбөгөн, маалыматы жок ата-энелер ушул проблеманы чыгарып жатат деген сыяктуу көз карашты айтты да. Сиз ушуга кошула аласызбы? Мен кошула албайм, себеби мен иштеп аткан, мен кызматташып аткан мектептерде именно ошол акча